Сиз өзүңүздү ушул топтун кайсы бирине кошосуз? Бардык жагы пай да. Эртең менен эрте кыш мезгили таң саат 5-те азан айта электе тургузчу. Уйкусуроп атып зорго турчумун. Өмүрүмдө сабактан чыгып, спорт залга кире коюп, стадионго түшө коюп, топ тепкен, топ чапкан бала эмесмин. 7-класста эле атамдын бир уюун саттырып тегирмен алдырдым. Тегирмен. Атама ыйлап жүрүп тегирмен алдырдым. Ош бирим мени пайдаланды, мен ош биримди пайдаландым. Өзү биз тест кабарды 4-5 болуп баштадык. Мен жалгыз баштабадым. Өзүм ака мына үйүңүз сатылат экен, биз ушу жарнама жасайт элек, интернетке чыгарып берем, ютубка чыгарып берем, ушу жөн эле бекер тапып берем, бир жарнамалап берейин десем, болду. Кээде ойлонуп, атакул тура тур, ардан берирак бол деп өзүңүздү кайсы бир нерселерден тарткан учур болдубу? Иши бүткөнгө чейин дос болгондор бар. Анан иши бүтсө жок болуп кеткен достор бар. Сиздер бизге лайк баспасаңыздар, сиздер бизге комментарий жазбасаңыздар, сиздер бизди көтөрбөсөңүздөр, биз кимбиз? Салам достор, бул Дализдеги кеп, биз маекте баштайбыз. Бүгүн биздин студиябызда конокто Тез кабар YouTube каналынын негиздөөчүсү, блогер Атакул Жалилов. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Денсаулыгыңыз, иштериңиз жакшы? Эң сонун. Абдан жакшы, Кудайга шүгүр, иштеп жатабыз. Өзүбүздүн жана хит болуп аткан сөзүбүз менен айтканда, бул жагы бардык жагы пай да. Жакшы. Атакул аке, негизи адамдар ошол 3 топко бөлүнүшөт деп айтышат. Тарых жаратуучулар, тарыхты жазуучулар, анан ошол жазылган тарыхтан үлгү алып жашоочулар депчи. Сиз өзүңүздү ушул топтун кайсы бирине кошосуз? Демек, адамдар 3 топко бөлүнсө, мен ушу тарых жаратуучулардын катарына кошулгум келет. Өзүмдү ошол адамдардын катарына кошкум келет. Анткени ушул жашка чейин өндүк, өстүк, ишмердүүлүк кылдык. Бүгүн да иш жасап атабыз, Кудайга шүгүр. Эмне иш жасап келген болсок, балким өзүбүздүн иштеп жаткан тармагыбызда тарых жараткандырбыз. Мен мисалы блогерлик тармагында, ошол эле теле тармагында дагы, газета тармагында да көп иштедим. Журналисттик тармакта дагы балким өзүмдүн деңгээлимде тарых жараткандырмын. Ушул жагынан алып караганда, мындан кийин дагы бизнесте болобу, же ушул эле ишмердүүлүктө болобу, мен тарых жараткым келет. Жөн эле эл катары басып жүргөн адамдардын катарында жүрө бербей, алардын арасынан суурулуп чыгып, бир тарых жараткым келет. Тарых жаратып бир нерсени бир мурас катары кийинки муунга калтыргым келет. Ошон үчүн мен өзүмдү тарых жаратуучулардын катарына кошот элем. Сиз жөнүндө кепти мен туулган күнүңүздөн баштайын деп атам. Анткени өмүр баяныңызды карап отурсам, сиздин апаңыз сизди 8 март күнү жарык алып келген экен. Анан адатта эми майрам күнү төрөлгөндөрдү Майрамбек же Айтбек деп айт күнү төрөлгөндөрдү ошого ыктап коюшат эмеспи? Анан эмне үчүн сиздин атыңыз Атакул? 8 март күнү төрөлгөм да. Өзү 8 март күнү апам төрөп койгонуна мен аябай сүйүнөм да. Жакшы эле төрөгөн экен ушу 8 мартка апам. Анткени 8 март күнү аялдар менден белекти доолобай эле койсун. Анткени мен өзүм доолойм да. Бүгүн менин майрам депчи. Аялдардын майрамы өзү жок майрам. Мен үчүн. Анан өзүм белек доолайм да. Эжелеримен, апаман дегендей белек доолап коем тийишип. Атакул деп менин чоң атам Жалил Аксакал койгон. Жайы жаннаттан болсун. Чоң атабыз койгон атты. Биз үй бүлөдө 3 уул, 4 кызбыз. 2 эжем, 2 карындашым, 1 агам, 1 иним бар. Агамдын аты Жумагул. Андан кийин ортончу менин атым Атакул. Андан кийин кичине инибиз, ал айылда ата-энем менен чогуу, анын аты Кудайкул. Жумагул, Атакул, Кудайкул кылып мындай уйкаштырып койгон экен. Бирок 8 мартта төрөлгөндүгүмө сүйүнүп, менин апам, бизде эне деп коет, энем Мартбек коелу деп ушундай каалаган экен.
Бирок эми баягы кеңешип отуруп баары бир чоң атамдын айтканы айткан, дегени деген болуп, анын ою басымдуулук кылып атым Атакул коюлган. Мына ошондон бери Атакул болуп эле келе атабыз. Мен ушу студияга келген ар бир коноктон сурайм, ушу ата эне тууралуу сураганда баардыгы эле мындай бир типтүү жооп беришет. Ушу ата энем мен үчүн баарын жасады, ата энем мени өстүрдү, төрөлттү деген сыяктуу. Анан бул жаатта сиздин да пикириңизди уккум келип атат. Негизи ата эненин эми баланы төрөлтүп өстүрүп койгондон сырткары дагы маанилүүрөөк бир вазыйпасы болуш керек деп ойлойм да. Сиздин пикириңизде ата эненин бала үчүн негизги мурасы, вазыйпасы, белеги неде экен? Бала үчүн өзү ата эне бул өтө ыйык нерсе да. Эми ошол эле башкалар айткан сөздү деле айтабыз. Ата энем төрөдү, өстүрдү, чоңойтtu, мына ушул деңгээлге жеткирип койду. Менин ата энем болбосо кайдагы Атакул? Туурабы? Ушул күнгө келип жеттик да, Алланын каалоосу менен. Анан ата эне бул бала үчүн, үй бүлөдөгү бала үчүн тирүүлөй үлгү экен да. Анткени үйдө ата эне кандай болсо, бала кудду ошол эле үлгүнү карап өсөт экен. Ата эне мээнеткеч болсо, бала да мээнеткеч болот. Эне мээримдүү мээнеткеч болсо, кызы баласы деле ошондой болот. Менин атам аябай мээнеткеч, апам да өмүр бою ушу үйдө чарбада болду. Атам мугалим. Ушу мээнеттин үстүндө эле бизди өстүрдү да. Эртең менен эрте кыш мезгили таңкы саат 5-те азан айта электе тургузчу. Уйку сурап атып зорго турчумун да. Бирок бир күн тургузат, экинчи күн тургузат, үчүнчү күнү уже өзүң турасың. Жаштайыбыздан ата энем ушундай эрте турууга үйрөттү, мээнеткеч болууга үйрөттү да. Эртең менен эрте туруп алып, азан айта элекке чейин короодо кой эчкилер бар болчу, таң атканга чейин төл салчубуз, кыш мезгили. Анан төл салып бүткөндөн кийин козусун, улагын өзүнчө ажыратып, анан койлорду айдап чыгып, козуга өзүнчө, койго өзүнчө, эчкиге өзүнчө, малга өзүнчө чөп салчубуз. Антип минтип атып, таңкы саат 5-тен баштап саат таң атканга чейин убакыт канча өтүп кеткенин билбейт элек да. Бул кышкы эле көрүнүш да. Жай мезгили ошол эле чөп чабык бар, ошол эле орулган чөптү жыйнаш бар, аны оруш жана ором кылыш бар, жерди чабыш керек дегендей, эми айылда турмушта иш көп. Жай мезгилде да ушу таң атып, таң атпай атып, тур Атакул, тур Жумагул, тур Кудайкул болуп, атам да апам да ошентип эрте тургузуп, үйрөтүп, эрте тургузуп, мээнетке үйрөттү да. Ошол эле жумушту апам дагы кыздарына ошентип үйрөттү. Кыйматай, Зийнатай, Урматай, Изатай, тура кой, мына бул ишти жасай кой. Эртең менен шыпыра кой, аны кылайм, мына кылай. Ошентип бизди өздөрү үлгү болуп, өздөрү ушинтип чоңойту. Миң мертебе шүгүр айтабыз да. Азыр эми бир туугандарым Кудайга шүгүр ар бири өз-өзүнүн үй бүлөсү менен, бала чакасы менен, өз тиричилиги менен жакшынакай, татынакай, бактылуу жашап атышат. Бул жагынан алып караганда ата энебиз бизге өзүнүн жүрүм туруму, коомдогу жасаган иши, эмгеги, үйдөгү чарбадагы мээнети менен бизге тирүүлөй үлгү боло алды да. Эми ушундай үлгүлүктү мен балдарыма бир жакшынакай өткөрүп берсем экен дейм да. Өткөрүп бере алып жатасызбы? Балдарыңызды ошо атаңыздай сиз да тарбиялай алып жатасызбы? Өзүңүздүн атаңыздай мындай үлгү көрсөтө алып жатасызбы? Негизи атамдай болгум келет. Атам өзү эрктүү, күчтүү, тайманбаган, көздүү киши. Аллах разы болсун, өмүрү узун болсун. Атамдай болгум келет. Мен сапарда көбүрөөк жүрүп калам да азырчы. Жумушу сапарда көп өтүп калат да. Бир айда 30 күн болсо 30 күндүн 10-12 күн эле Атакул үйдө да. Мага чыдаган келинчегиме, мага чыдаган балдарыма рахмат дейм да. Күтүп отурган Күтүп отурат да. Анткени үйдө бала жалдырап атам кача келет экен деп күтөт да.
мага чыдаган балдарыма, келинчегиме рахмат дейм да. Кээде айылдан апам деле атам деле чалат. Үйгө качан келесиң, бала чаган эсиңен чыгып калбадыбы дейт да. Эми жумуш деген ушундай. Мен чет өлкөгө сапарга чыгып кетем. Чүйдө жүрөм, көлдө жүрөм, таласта жүрөм, нарында жүрөм, коңшу өлкөлөргө чыгып кетем. Эми жумушум ушул экен, арак-баракка чыгып кетем. Көбүнчө үйдө бала тарбиясы бул келинчегимдин мойнунда. Ага айтам да келинчегиме. Ушу балдарды жакшына тарбияла. Эгер бала жакшы тарбиялуу болуп чоңойсо дагы, начар тарбиялуу болуп чоңойсо дагы сен жооп бересиң, сенин мойнуңда деп тийишем да аялымачы. Бирок негизги жоопкерчилик менин мойнумда. Негизи эркектер бар го. Атам кандай тарбия берсе, балдарыма дагы ошондой тарбия бергенге аракет кылам. Көбүрөөк убакыт бөлгөнгө аракет кылам да. Жана өзбектердин комедия кинолорундарго кыз баласы жакшыраак болсо сени тарткан деп, анан кийин баласы жакшы адат болсо бул мени тарткан депчи. Сиз бала кезиңизде мектепти кандай окудуңуз? Негизи атактуулардын көбүн сурасаң, мектепте 2 жыл болуп, 3 жыл болуп деп бүткөндөр экен да. Анан сиз чын айттыңыз, жындай мектепти кандай окудуңуз? Же мугалимдин баласы эле бул деп мектептегилер сизди дайым көтөрмөлөп туруштубу? Кандай өттү балалык? Мектепти кенже мен чындап жакшы окудум. Чындап, мактаныш эмес. Класста эң жакшы окуган 5 окуучу болсо, эң жакшы окуган 5 окуучунун бири болчумун. Ошолордун ичинен да эң жакшысы эмес, эми ошолордун бири болчумун да. Сабактарды жакшы окудум. Эми математикадан гана бир аз мындай эсеп чотту жакшы чыгара албай калганым болбосо, кээ бир формулалардычы. Анан башка гуманитардык предметтерди, мисалы ошол эле кыргыз тили адабияты, биология, химия, физиканы жакшы окудум. Да кандай предметтер бар эле? Биология, географияны жакшы окудум. Ушул сыяктуу предметтерди аябай жакшы окучумун. Кошумча курстарга катышат элем. 7 класска чейин жөнөкөй эле мектепте окуп, биздин айылдагы жөнөкөй орто мектепте. Кийин 8 класс, 6 класска чейин. 7 класстан баштап бизде гимназия мектеп ачылып калып, ошо гимназия мектепте которулуп, ошол жакта окудум да. Бирок жакшы окудум мен. Жакшы окудум. Только окучумун. Үйгө келип дагы үй жумуштарын бүтүргөндөн кийин үй тапшырмаларын бүтүрбөйүнчө атакыл уктачу эмес да. Şu көзүм кызарып, жазып, көчүрүп отура бердим да. Өзүмө бир нерсени сиңириш үчүн баягы жазсаң, бир нерсени көчүрүп жазсаң анан мээңе жакшы сиңиресиң да. Ошентип көчүрүп жазып, ошентип жакшы окудум да. Бирок мектепте өмүрүмдө сабактан чыгып, спорт залга кире коюп, стадионго түшө коюп, топ тепкен, топ чапкан бала эмесмин. Топко кызыкчу эмесмин да. Спортко таптакыр кызыккан эмесмин. Анча-мынча гана мына студент болуп келгенден кийин азыр эле анча-мынча волейболго кызыгып койбосом, анча-мынча эле тенниске кызыгып койбосом, атак спорттон алыс чоңойдум мен айылда. Буга эмне себеп болду? Араңыздан кызыгуу жок болдубу? Билбейм, үй турмушта, үйдө чарбада көбүрөөк аракет алек болот элем да. Бош убактым жок эле да, абсолюттук түрдө менде убакыт жок эле. Кышында мисалы сабактан чыктыңбы, үйдө сарай күрөш керек. Чөптү жады менен бөлүп малга салыш керек. Мал караш керек, ошол эле да. Кышы ошону менен алексиң. Жай мезгили толтурат тала жумуштары. Ошону менен эле күн өттү. Мектеп бүткөндөн кийин сиз Ош технологиялык университетинин энергетика тармагын бүтүрүпсүз. Анан азыр эми маалымат жаатында же журналисттик ушул жаатка өтүп кеттиңиз да, чыгармачыл жааткачы. Анан менде ой келди, бул киши убагында кесипти туура эмес тандап алган окшойт. Анан дээриндеги жанагы талант буркурап чыга берип, анан кайра журналистика тармагын тандап алган окшойт деп. Адашкан жокмунбу? Жок. Siz adашпадыңыз. Бирок мен дипломду тандап алган, окуп бүткөн кесибимди бирок аягына чыгара албадым. Мектепте
окуп жүргөндө эле өзү энергетика тармагына, техникага кызыкчумун да. Өзү мектепте жүргөндө анча-мынча ыр жазып, чиймелеп коет элем. Ырларды, адабий чыгармаларды, китептерди көп окуйт элем. Мектепте конкурстарда, майрамдык иш-чараларда интермедиядан түшпөйт элем да. Дайым интермедия, актерлук чеберчиликтер бар эле да. Ошондон улам бул жак мен үчүн өзгөчө болуп келди, бир жагымда. Мындайча айтканда, оң колтугумда. Бир жагы техникага жаштайыман кызыгып келдим. Атамда Москвич, Жигули деген машиналары бар эле. Аларды айдай коет элем, бир жери бузулса оңдой коет элем. Кичине эле бир жери чаң болсо жууп, арчып, тазалап, ушинтип техникага кызыгып өстүм да. 7-нчи класста эле атамдын бир уюун саттырып тегирмен алдырдым. Тегирмен. Атама ыйлап жүрүп тегирмен алдырдым. Ал убакта тегирмен бар эле, азыр тегирмендер жок болуп кетти дээрлик. Даяр унду жеп калбадыкпы? Ал убакта буудайды кечке тартчубуз да. Un кылып чыгарып un жечүбүз. Ошондон нан кылып жечүбүз. Элдер келип, баягы ат эшегине жүктөп келип, менин тегирменимде жем тарттырып кетчи. Ошону түнү менен биякта тегирменди иштетип коюп, бузулса өзүң оңдойсуң. Ташы желисе, бияка чыгарып алып, баягыны ташыны өзүң терип чыгасың. Адамдар жемин, буудайын алып келип, мага тарттырып кетчү да. Тегирменди иштетип коюп, мен китеп окучумун да. Сабагымы даярдачумун, тегирменде отуруп алып. Ошондон улам жаштайыман техникага кызыккандыгым үчүн бир жагымда ушу техникага кызыгып келип, анан 10-чу класска келгенде уже ойлонуп баштадык. 11-нчи класстын акыркы 6 айы өзү 3-4-нчү чейреги ушу адис тандоо менен эле убактың өтөт экен. Каяка тапшырсам экен, Бишкекке тапшырсам, Ошко тапшырсам деп отуруп, анан Ош технологиялык университетине тандап, жанагы жалпы республикалык тестирлөөгө катышып, биринчи бизден башталган. Биринчи жалпы республикалык, биринчи агым биз болгонбуз да. Анан 119 балл алып, анан Ош Тууга келип, энергетика факультетине тапшырып калдым. Бирок бюджетке өтпөй калдым да. Себеби меники 119 балл болчу, 123, эң акыркы 123 болуп, менин алдымда группалаштарым өткөн. 145, 165 деген балдар өтүшкөн да. Меники 119 балл өтпөй калдым. Бирок кызыккандыгым үчүн менин кызыгуумду сыйлап, балким келечегимди көрө алдыбы атам, макул деп, анан эми айылдагы малкалды сатып, контрактты бир нерсе кылып төлөйбүз ата деп атып, анан энергетикага тапшырып, контракт менен окуп бүттүм да. Андан кийин анан энергетиканы бүттүк, бирок бул адистикти болгону бир эле жыл иштедим университетте. Мугалим болуп, сабак берип, куратор болдум. Эң мындай колдон келген жөнөкөй предметтерди алып, ошолорду үйрөнгөнчө өзүм дагы студенттерге кичине сабак берип, кичине мугалимчилик кылдым. Бирок кычка чыгармап, эч бир жерде бир электрик болуп иштеген жокмун да. Мен сизди Ош бириминде коммерциялык директор кызматында аркалап жатканыңызда тааныдым. Мунан алып кое берейинчи. Ооба. Эгер сизге ыңгайсыз болсо алып койсоңуз болот. Анан ал жерде Ош биримдин балким сиздин журналисттик кесипти өркүндөтүү аркалашыңызга мындай аянтча түз бергендир. Бирок кезинде Ош биримдин рейтинги сакталып турушуна сиздин дагы чоң салымыңыз бар деп айта алам. Анан ошол коммерциялык директор болуп туруп, анан күтүүсүз эле кызматтан кеттиңиз. Анан көпчүлүк үчүн мындай түшүнүксүз эле болуп калды. Жакшы иштеп аткан, жакшы рекламаны тартып аткан, анан эмнеге атакул кетип калды деп. Арадан көп жылдар өттү, анан эми айтыңызчы, эмнеге кеткенсиз ошондо мисалы Ош биримден? Кенже айым эле бөйрөктөн чыгарып эле өтө кыйын суроолорду бере берет экенде. Үч бурчтук суроолор. Бирок эми ачык айтыш керек. Негизи чыгармачылык тармагында мен университетте эле иштедим да. Университетте, Ош технологиялык университетинде маалымат тармагында көп иштедим. Жаштык деген телестудия бар эле, анда ушу операторлуктан баштап, анан директорлук кызматка чейин иштедик. Газетасы бар эле. Газетасында кабарчы, редактор болуп иштедим. Өзү мен телевизионщикмин,
плюс газетчикмин да. Ошон үчүн мен өзүмдү журналистмин деп эсептейм. Дипломум жок болсо дагы мен практика жүзүндө ушул тармакты жакшы өздөштүргөн адис катары өзүмдү журналистмин деп эсептейм. Ошондон улам мен эми телеканалга келип калдым да. Мына Кенжайым менен биз Ош Пирим телерадио компаниясында аябай жакшы иштештик, чогуу иштештик. Ошол жактан анан жакшы иштер болду. Кеткенимдин себеби да Ош Пиримден. Карап отурсам, Ош Пирим телерадио компаниясынан мен ал жерде 5,5 жыл иштеп жүрмүн. 5,5 жыл өмүрүм Ош Пирим телерадио компаниясы үчүн кетти. Ошонун өнүгүүсү үчүн, ошонун өнүгүүсү үчүн. Бирок Ош Пирим мени пайдаланды, мен Ош Пиримди пайдаландым. Ош Пирим болбосо менин балким чөйрөм университеттин эле чөйрөсүндө калып калмак. Балким. Балким университеттен чыгып башка жакта деле иштешим мүмкүн эле да. Ошон үчүн мен Ош Пиримден өндүм, өстүм, тузун таттым, нанын жедим дегендей. Ал жерден эч бир жамандык көрбөдүм, тескерисинче мен өстүм ал жерде. Чөйрөм кеңейди, көп нерсени үйрөндүм. Көп теле тармагында, көп тармакта ишкерлер менен, бизнесмендер менен, көп адамдар менен тааныштым да. Анан карасам, мен баары бул жеке телеканал. Жеке телеканал. Карасам, эми ошол телеканал ээлери үчүн эле, телеканал үчүн эле өзүмдүн потенциалымды, өзүмдүн энергиямды жумшап жүрө берет экем. Анан өзүм менен өзүм сүйлөштүм да. Атакул, сенде энергия болсо, сенде потенциал болсо, сенде бир мындай иштейм деген каалоо болсо, неужели сен мындай энергияңды өзүң үчүн жумшабайсың? Кайсы бир саясатчы үчүн жумшайсың депчи. Эми ал Ош Пирим телерадио компаниясы кайсы саясатчыныкы экендиги белгилүү да. Туурабы? Карасам ушу бир саясатчынын арыгын казып эле жүрүшүм керек экен да. Чынын айтканда. Анан кой, анан көрө жакшы бир чечим кылайын дагы, өзүмдүн жолумду өзүм табайын. Өзүмө өзүм арык казайын. Өзүм бир тарых жаратайын деген чечим менен анан жакшынакай арызымды жазып, Ош Пирим телерадио компаниясынын ээси Бердибай Примовичтен барып, ак батасын алып, калпагын кийип, чепкенин кийип, камчысын алып, батасын алып, бир жакшынакай анан чыгып кеттим. Чыгып кеттиңиз. Эми ачык эле айта берели, Улан Примовдун телеканалы ошол Улан Примовдун саясатын жүргүзгөн телеканал экендигинчи, анан убагында ошол азыр өзүңүз да айтып өттүңүз 5,5 жыл деп. 5,5 жыл убактыңыз ошол кайсы бир саясатчынын саясатын жүргүзүүгө кеткенине өкүнбөйсүзбү азыр? Жок. Өкүнбөйм. Анткени айтып атпайбы, мен Ош Пиримден жамандык көргөн жокмун депчи. Себеби ошол убакта эми жеке телеканал болгондон кийин баары бир телеканал кимдики болсо, каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ошол кишинин саясаты. Ал бир эле ошол телеканалда эмес, башка телеканалда дагы ошондой экендиги белгилүү. Кыргызстанда канча менчик телеканал болсо, аркасында кайсы саясатчы турса, ошонун арыгын казаары айдан ачык белгилүү. Туурабы? Туура. Мен эми ал жерде иштегениме, ал кишинин саясатын жүргүзгөнүмө, арыгын казганыма өкүнбөйм. Анткени жакшы адамдар, жамандык көргөн жокпуз. Ош Пиримден кеткенден кийин Тез кабар YouTube каналын негиздедиңиз, анан башында эле ошо Кара суу базарындагы нарктан баштадыңыз, мал базарга кирип малдын наркынан баштадыңыз. Ушундай эл көп барган, элдин суроо талабы көп болгон жайлардан ошол буюм тайымдардын баасын элдерге жеткизип берип аттыңыз да. Анан бирок ошол учурда жеке менин уккан жайларым деле бар. Эми Атакул ошончо бийиктикке көтөрүлүптүр, анан кайра мал базарга кирип кетти деген сындай. Эми кантер экен, ушуга барбай эле койбоду, ушул киши башка эле жумуш кылбады деген пикирлер айтылды. Анан өзүңүздүн бетиңизге деле айтылдыбы? Ошондой кылбай эле койбойсуңбу ушул ишти деген. Бетиме көп айтылды. Анткени мен Ош Пирим телерадио компаниясында акыркы мезгилде иштеп атканда аткаруучу директор элем.
өзүмө кызматтык унаа берген, бензинимди куюп берсе, шартымды түзүп берсе, килейге кабинет кылып берсе, жакшы бир шартты түзүп берсе, ушул нерсени таштап, анан жаңыдан бир нөлдөн бир нерсени баштап көрөйүнчү, өзүмдү бир сынап көрөйүнчү деп анан өзүмдүн ишимди баштадым да, тез кабарды ачып. Жумуштан кетип атканда бирок телеканалдын ээси Бердибаев Муничке арызымды жазып барсам, мени сөгүп кууп чыккан кабинетинен. Сөгүп кууп чыккан. Кетпейсиң деп. Кетпейсиң деп. Сен жиндүү болдуң, каяка кетесиң депчи. Айлыгыңды дагы көтөрөбүз деп. Мындан да жакшы шарт түзүп беребиз депчи. Бирок мен көгөрүп отуруп алдым да. Жок кетейинчи, мага жооп бериң. Мен ак батаңызды алам, анан кетем депчи. Бирок ошол кишинин батасын алып, жаман болгон жокпуз да. Мен ак батасын алып, жакшына качып кеттим да. Андан кийин ошо тез кабарды баштадым. Тез кабарды өзү пландап алып, анан кийин чыктым да. Карасам өзү интернет тармагында YouTube жаңы башталган мезгил. Суроо талап күчөгөн маал, Суроо талап күчөгөн мезгил. Эл эмнеге муктаж экендигин, суроо талап эмнеде экендигин мен биринчи көз алдыма өткөрүп, тизмелеп жаздым да. Чындыгында мисалы адамдын турмуш тиричилигине керектүү болгон маалыматтарга эл зар. Чындыгында зар. Эч бир телеканал Кара-Суга барып техника, товардын баасын эч бир телеканал көрсөтпөйт эле. Эч бир газетада жок, эч бир радиода айтпайт. Ушундай. Мал базарга барып, малдын баасын айтпаса, машина базарга барып, машинанын баасын айтпаса, үйлөрдү кыдырып, сатыла турган үйлөрдү тартып көрсөтпөсө, анча-мынча өндүрүш, ишкана наркы эркилерди көрсөтүшү мүмкүн, бирок эч бир телеканал расмий массалык маалымат каражаты ал нерсени көрсөтпөгөн айдан ачык. Ушул боштукту мен сездим. Карасам, YouTube тармагында ушул контент бош экен да. Анан ушуну өзүмчө тизмелеп алып туруп, анан ушул тармактан баштадым да, мал базардан. Бирок чындыгында телеканалдан кеткенден кийин сиз айткандай мал базардан баштадым. Биринчи мал базардан жерден өтүк кийип алып, ана чапанды кийип алып, бир военный буршлап бар эле, андан мындайга жыртылып калган эле. Анан ошону кийип мал базарга барсам, анча-мынчасы чынын айтканда күлүштү да. Facebook'ta да жазышты. Бетиме да айтты, артыма да айтыптыр. Анан бирок чыдашка туура келди. Анткени ал мен өзүмдүн тандоом болду. Нөлдөн эң төмөндөн баштадык да. Канча сом менен баштадыңыз дейинби? Эмне менен баштадыңыз? Баштап атканда азыркыдай iPhone телефонуңуз бар беле деген сыяктуу суроо да. Эмне менен баштадыңыз? Samsung өзү биз тез кабарды 4-5 болуп баштадык. Мен жалгыз баштабадым. Өзүм Samsung A3 деген телефонум, анан бир HP деген ноутбугум, велосипедим, көк рюкзагым. 5 баштадык. Бирок чөнтөгүмдө тыйыным жок. Тез кабарды мына ушул 5 баштадык да. Ошон үчүн мен жалгыз эмесмин деп айтам да. 5 экен деп атсаңыз, мен бул жакта ойнонуп атпайм, демек спонсорлор бар экен депчи. Анда анда мындай суроо берейин да, азыр эми реклама берүүчүлөр, жарнама берүүчүлөрдү табуу өзү кыйын да. Анан жаңы баштап аткандарга мындай ого бетер жарнаманы бере калышпайт. Анан сиз канча убакыт акысыз мындай өзүңүздүн рейтингиңизди көтөрүүгө канча убакыт кетти, акысыз бир нерселерди айтып берип аттыңыз. Анан алгачкы гонорарыңыз дейбизби, жарнама акысы катары канча сом алгансыз? Мен баштаганда эле акча ала баштагансыз. Меники бат эле кетти. Анткени мен тез кабарды баштап жатканда бул мен үчүн медиа бизнес да. Медиа бизнес, жарнамалык бизнес. Мен Ошбиримден кетип атканда деле каяка барасың деди да аксакал. Мен медиа бизнеске кетип атам десем таң калды. Сен кандай медиа бизнеске депчи. Ошончо медиа бизнес деп айтам да. Баштаганда ошо мал базарды, унаа базарды, анан мына курулуш материалдар базарларын жөн эле мындай тартып жүрдүм. Бир 2,5-3 айда жөн эле тартып жүрдүм. Андан кийин суроо талап уже башталды. Үйлөрдү тартууга өттүм. Үйлөрдү тартканда бир 5-6 үйдү
Ошту көчөлөрдү кыдырдым да велосипед менен. Сатылат деген жазуусу бар үйлөргө барып, ээсинин телефону жазылып турат да, чалам. Ака, мына үйүңүз сатылат экен. Биз ушу жарнама жасайт элек. Интернетке чыгарып берем, YouTube'га чыгарып берем. Ушу жөн эле бекер тартып берем. Бир жарнамалап берейин десем, болду. Кир деп анан, эси алыста болсо, үйүндө болсо чыгага калып шартап алып кирип тарттырып, ушундай уруксат берди. Мен 5-6 үй жерди ушинтип тарттым. Аны интернетке чыгаргандан кийин анан комментарийде менин номерим сурап баштады да. Мен өзүмдүн номерим сурап баштады. Анан токтоп тур дедим. Анан экранга өзүмдүн номеримди жаздым. Телефон номеримди жазсам, анан эл чалып, YouTube'да реклама кылып атсыңар го, мен да үй сатайын дедим эле. Тартып бербейсиңерби деди да. Анан эң алгачкысы ошо бир эле жарнамага 1000 сомдон кызмат акы сурадым да. Канча болот деди. Мындай аралыгыны эске алып, барып келип жол кирасын коштум, кичине тамак ашымын коштум, анан 1000 сом деп айтсам, кел анда деп тартып, алгачкы алган гонорарым 1000 сом болду да. Жакшы, анан азыр мага айтып атышат, Атакул Жалиловдун ставкасы $1000 экен деп. Атакул Жалилов өзү барса, өзү барып жарнамаласа 1000 сом берет экен, анан анын кол алдындагылар барса арзаныраак болот экен депчи. Ошол чынбы? Жалган. Анда ким айтса дагы, каяктан токуптур билбейм, ал жалган. $1000 болсо мен байып эле жатып калбаймынбы? Байып, $1000 болсо байып эле жатып калбаймынбы? Жарнамада эми бизде өзүбүздүн мындай көлөмүнө карап, категориясына карап койгон өзүбүздүн бир мындай тарификациябыз бар. Ошого карап баа коебуз. Мисалы, үй болсун, жер болсун, автоунаа болсун, мал жандыгы болсун, өндүрүш болсун, баягы тармагына карап баа коебуз. Бирок $1000 баа бизде жок. Анда эң минималдуу бааңыздар менен эң жогорку бааңыздар кандай азыр ошол түрүнө карап бөлөбүз деп атпайсызбы? Түрүнө карап эми эң минималдуу баа 500 сомдон башталат. Бул дагы биз эми жарнаманы ошо өзүбүздүн соц тармактарда бир эле YouTube тармагын эмес, бүгүнкү күндө биз жарнаманы 5 тармакка беребиз. Эң биринчи YouTube'га, TikTok, Instagram, анан мобилдик тиркемебиз бар өзүбүздүн. Ошол тиркемелерге чыгат. Андан кийин могу шаардагы радио үзүлдөр менен дагы келишим кылганбыз. Ошо радио үзүлдөргө дагы бергенге биз аракет кылабыз. Өткөндө биз бир жерге Дом киного барып калдык, Ошто жаңы ачылган. Ал жерде бир бөлмөнү Пай деп атап коюшуптур. Сиз билесизби ушул тууралуу? Пай деп. Анан мен бүт мындай сиздин Пай деген сөзүңүз эске түштү да, анан шундан улам азыр Пай деген сөз аябай эле бренд болот окшойт деген ойго келдим. Анан адатта сиз мындай турмушта жашоодо сүйлөгөндө Пай деп анчалык деле сүйлөчү эмессиз да мурдачы. Анан кайдан келип чыккан бул сөз? Эмнеге бул сөз мынчалык популярдуулукка жетти дейбизби? Пай болгонуна мен өзүм да түшүнбөй калдым да. Анткени эл өзү эле популярдуулукка чыгара берет экен. Негизи кээ бир нерсени мен өзүм мындай эмоция менен бир нерсени тартсам эмоция менен сүйлөгөнгө үйрөнгөн киши экенмин да. Бардай таң калсам таң калганын көрсөтүп ушинтип берип жасайм да. Мисалы бир нерсеге жиним келсе эфирде деле жиним келет. Бир нерсеге сүйүнсөм эфирде деле сүйүнөм. Бир нерсеге таң калсам эфирде да таң калам да. Оозуман кандай сөз чыкса ошол эмоция менен бергенге аракет кылам. Анан бул өзү ата бабабыз айтып эле келген сөз да, Пай деген. Таң калгандагы эмоция. Таң калгандагы. Элдин баары сизден көчүрүптүр да анда. Таң калгандагы эмоция. Бирок бул эмоционалдуу сөз ата бабабыз айтып келгени менен бүгүнкү күндө мындай уктап калган болчу да. Аны кандайдыр бир деңгээлде биз ойготтук. Пай деген сөздүчү. Ага чейин охо деген сөз болчу. Анан охо деген сөз болду. Андан кийин мына 3-чү трендте бул Пай деген учурда өтө катуу трендке чыгып кетти, Пай деген.
Бул өзү менин берүүлөрүмдө мына өндүрүш тармактарын, чарбалык тармактарды көрсөтүп атканда кээ бир нерсени мындай таң калыштуу нерсени көргөндө айткан жерлерим бар экен да. Анан ошол жерлерди эле кыркып алып жана TikTokко коюп, ошол звукка башка эле бир нерселерди чаптап чыгарып, анан пай сөзүм популярдуулукка чыгара берди да. Өзүм да байкабай калдым. Бүгүн пай деп Бишкекте бирөө кафе ачып алыптыр. Мага бирөө видеосун таштап атат. Пай деген кафе ачыптыр. Бир жерге барсам, пай чай бар деп жазып коюптур. Өзүм көрүп алып өзүм сүйүндүм. Пай чай деп жазып турат. Анан, муну бияка жазып койсоң, муну менюга эле киргизип койгула дедим. Менюга кандай чай бар десе, пай чай деп бир өзгөчө рецепт жасап коюш керек экен деп. Анан сиз айткандай, көп жерде ушу пай деп анча нерселер ачылып кетип атат экен, мен билбей калып атам. Бул эми сыймыктануу сезимин алып келсе керек. Эми сыймыктанам, бул эми жаман сөз эмес. Жана кесиптешим Ыдырыс айтпады беле? Каңгырбаш деген өзү каңгырбаш деген сөз менен менин пай деген сөзүм экөө бирдей чыкты да. Анан Ыдырыс айтпады, каңгырбаш деген эмне деген десе, бул сөгүнгөндөн жакшыраак сөз дебеди. Ыдырысчы. Ооба. Менден да сурап калат, бул пай эмне өзү дегендер бар да. Кече эле жалдап атып жүрсөм бир эже, пай эле дейсиң, пай эмне өзү депчи. Эже пай деген бул слишком супер деген сөз. Жакшылардын жакшысы, эң жакшылардын эң жакшысы деген сөз деп жооп бердим да. Ушинтип которот элем. Адам жокчулуктан барчылыкта сыналат деп айтып коюшат. Анан азыр сиз Кыргызстандагы эң ийгиликтүү дейбизби, жана хайп деген сөз да болуп атат, эң элдин назарын өзүнө көп бурган блогерлердин бирисиз. Анан бул сизди мындай атак даңк, сизди айрым учурда адам катары бузган жокпу деп бергим келип атат. Анан кээде ойлонуп, атакул тура тур, ардан берирак бол деп өзүңүздү кайсы бир нерселерден тарткан учур болдубу? Кыска мындай айтканда жылдыз пенде экенбиз да, кээде адашабыз. Аллах таалам адамзатты ушу адашуучу пенде кылып жаратыптыр да. Кээде адашабыз да. Кээде биз дагы мындай текеберленип кетишибиз мүмкүн. Кээде учуп алышыбыз мүмкүн. Өзүбүз байкабай калабыз кээде. Бирок андай учур аз эле. Эми Кудайга шүгүр, мен 5 убак намаздамын. Аллага шүгүр кылып, мындай өзүм мындай тарбиялап, жакшылыкка чакырганга аракет кылам да. Ооздурукту улам тартып турасыз. Мындай өзүмдүн жүгөнүмдү өзүм тартып турам. Анан башкадан дагы мына тааныш билиштерден сурайм. Агай инилер болсо, устаздар болсо, мага көз салып туруң дейм да. Мага көз салып туруң. Адашып калбайын, чалынып кетпейин. Даракты дагы багбан жакшылап чекелерин кыркып мындай бутап турат. Мени да бутап туруң. Мен дагы мындай адашып калбайын деп суранып турам да. Тааныш билиш агайыны устаздарданчы. Андан эртең чалынып кетсем, сиздин мойнуңузга жабышам депчи. Кудайга шүгүр. Негизи ийгиликтүү адамдардын же азыр эми көрүп жатпайбызбы, кимдин ийгилик ташы болсо ошол жакта тарапташтар көп, ошол жакта достор көп дегендей. Анан сизде деле дос көп болсо керек. Алардын баары ишенимдүү. Достун баары ишеничтүү деп айтыш кыйын. Жакын адамдын деле мындай ишеничтүү бардыгы ишенимдүү деп айтыш кыйын да. Ар кандай достор бар. Түбөлүктүү акыреттик достор бар. Кайсы бир кызыкчылык үчүн дос болгондор бар. Кайсы бир кызыкчылык үчүн убактылуу дос болууну көздөгөндөр бар да. Конокко чакырып сыйлагандар бар. Конокко чакырып сыйлагандар бар. Өзүнүн бир иши бүткөнгө чейин дос болгондор бар. Анан иши бүтсө жок болуп кеткен достор бар. Эми ар кандай, бардыгы бирдей эмес, бирок ошо түбөлүк дос болбогонго жетпейт да. Эфирге даярданып атып бир сыйра ошо YouTube каналыңызды ачып көрдүм. Анан жарнама бергендериңиздин баардыгы эле хан сарайлар, анан чоң медициналык борборлор же кыскасы акчасы көп жайлар.
Анан негизи аларды жарнамалап атканда сиз кантип ылгайсыз, иргейсиз, алардын документ иштерине мындай анализдеп туруп анан кийин жарнама бересизби? Кантип иргеп, кантип тандап чыгасыз, же негизги акчасын берсе жарнамалап кое берем деген позициядасыздарбы? Жок. Тандайбыз, ылгайбыз, кээ бирине жаман көрүнөбүз. Бирок сырттан караган адамга ылгабай эле чыгара берген сыяктуу көрүнүшү мүмкүн. Биздин жумушубуз да түшүктүү. Балким ачыгын айтыш керек, башында кээ бир нерсени ылгаганга, кээ бир нерсени териштиргенге туура же туура эмес экендигине менин балким билим деңгээлим жетпеди. Тажрыйба жок болду. Тажрыйбам жетпеди. Башында 1-2 жыл, мына тез кабардын ачылганына 5 жыл болгон болсо, башында 1-2 жыл адаштым, мүдүрүлдүм. Кээ бир нерсени ылгабай эле чыгарып, ошондон улам эл зыян тартып калган учурлар да болду. Муну мен мойнума алам да. Анткени ал менин тажрыйбасыздыгым, билимсиздигим болду. Бирок бул жумуш күндөн күнгө адамды бышырат экен да. Бышырат экен. Документ иштерине, териштирүүгө, иликтөөгө бышырат экен. Мисалы, ар түрдүү тармактар бар. Мисалы, курулуш тармагы болсун. Курулуш тармагында ошо документация тармагын мындай толук түшүнө алдым да. Түшүнө алдым. Башында түшүнчү эмесмин да. Эмне документ болсо, курулуш баштаганга уруксат экендигине башында анча менин башым жете берчү эмес. Кийин мен 1-2 жылдан кийин аны түшүндүм. Андан сырткары, мисалы, кандай тармактар болуп калат? Мисалы, медициналык тармак. Медициналык тармакты айтып атасыңар. Медициналык тармакты тартканда ал Саламаттык сактоо министрлигинин расмий лицензиясы менен ишмердүүлүк жүргүзөт. Лицензия барбы? Анда биз жарнамалаганга акылдуубуз. Анткени ошол эле медициналык тармакка Саламаттыкты сактоо министрлиги бүт текшерип, анан кийин ишмердүүлүккө лицензия берген. Президенттин Ош облусунда өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов менен адашпасам 1,5 жылдай иштештиңиздер. Анан Жаныкуловду тез кабар жылдыз кылдыбы же тез кабарды Жаныкулов жылдыз кылдыбы? Кандай болду? Анан негизгиси эми ал деген мамлекеттик кызматкер, мамлекеттик телеканалдар аркылуу ошо ишмердүүлүгүн жүргүзсө болот эле деген пикирлер айтылды. Иштешкениңиздер үчүн кайсы бир өлчөмдө кызмат акы алчу элеңиздерби? Жок. Биз эми биздин тез кабардын жаңылыктар бөлүмү да бар да. Ошол жаңылыктар бөлүмүнө мен ошо балдарды дайындагам. Анан өзүм реклама иштери менен жүргөн үчүн көбүнчө ошо биздин жаңылыктар бөлүмүнүн кызматкерлери иштешти. Бирок эми негизги жоопкерчилик баары бир менде. Ал жердеги көп кухняны мен ал жерде эмне болуп атты, кайсы жерге рейдке чыгып атат, мен күндөгү жумуш тартиби менин анча көзөмөлүмдө болбоду. Анткени мен сапарда көбүрөөк жүрүп калдым ошол убактарда. Сапарда болгонум үчүн кээде күнүмдүк иш тартибинде эмне съемкалар болуп атат, эмне чыгып атат, өзүм да билбей калып аттым. Съемканын бирине да катышпаганым үчүн мен аны ал кишинин ишмердүүлүгү акыркы учурда болгон жагдайын же туура эмес деп айта албайм. Анткени мен анчалык деңгээлде ал ишмердүүлүктү билбейм. Сиз азыр айтып атпайсызбы, өкүндүм, бир топ кемчиликтер кетти депчи. Анан азыр деле блогерлердин дарегине ошол аларга ишендик эле, аларга ишенип үй алып алдык эле же тигиндей кылдык эле деп дале болсо нааразычылыктар айтылып келет. Анан сиз эми ошол катачылыкты кетирген, аны түшүнгөн адам катары кандай кеңеш бересиз же кайсы эрежелерди айтасыз? Азыркы блогерлер кандай эрежелерди карманыш керек, кайсы бир нерсени жарнамалаганда эмнени эске алыш керек? Жарнамалаганда эң биринчи кайсы гана тармак болбосун териштирип, сүрүштүрүп,
адал арам экендигини аныктап, карап, туура эместигин аныктап коюп, анан жарнамалаганы жакшы. Жакшы. Анткени биз сыяктуу адашып калбашы керек. Андан эл да жабыр тартпашы керек да. Экинчиден, эл дагы өзү тандай билиш керек. Тандай билиш керек да. Тандаганга же болбосо жакшы же жаман эмес экендигин аныктаганга ошол элдин дагы билим деңгээли ошого жараша болуш керек да. Кээде кайсы гана тармак болбосун, бир нерсени жарнама мыйзамда уруксат берилсе деле, жарнама мыйзамы боюнча деле уруксат берилсе деле, ошол тармакта бир катачылык болуп калса, ошол эл менен бул тармактын ортосунда кандайдыр бир келишим бузулуп калса, же келишим түзүлгөн болсо, ошол кардар, мисалы эл деп коелу, кардар кээде келишимди окубай эле, келишимдин шартындай карабай эле, таанышпай эле дегендей ушундай келишим кылып койгон учурлар бар. Немалар көбүрөөк жана пай деген сөзгө ишенишет да ошого көңүл бурушат. Көпчүлүгү жанагы сабатсыз болот, карапайым. Ушундай учурлар да болуп калат да. Анан келип эле баягы жарнамачы күнөөлүү болуп калат да кээдечи. Кече өткөн жылдын аягында дейин МВЭКтар эл аралык жана изилдөө борбору телеканалдарга интернеттин колдонуунун бир көрсөткүчүн анализдеди дагы. Анан жылдан жылга телевидение, радиого болгон азайып баратканын, элдин назары азайып баратканын, маалыматтын баарын интернеттен көрүп аткандыгындай далил менен айтып берди. Анан ошол эле учурда азыр телеканалдар, радиолор жарнама берүүчүлөрдү кантип сактап калабыз, элдин баары блогерлерге өтүп атат, ошолорго ыктап калышты деп аябай тынчсызданып аткан маалда азыр. Анан сиз убагында телеканалдын коммерциялык бөлүмүн караган адам катары, азыр эми блогерлик тармакты жакшы өздөштүргөн адам катары, ушул телеканалдын жетекчилерине кандай кеңеш бересиз да? Маселен, ошол эле жарнама берүүчүлөр сактап калыш үчүн, баардык жоопкерчиликти өзүнө мындай алыш үчүн кайсы эрежелерди сакташ керек, эмне кылыш керек, өзүңүздүн ийгилик сырларыңыздан бир аз бөлүшүп кетсеңиз да. Эми телеканал жетекчилерине кеңеш берүү туура эмес болуп калса керек. Бирок алар билбей атышат да азыр жарнаманы кантип алып калышты. Жарнаманы алып калууга телеканалдарда эмне бар? Рычаг бар. Анткени шарт мүмкүнчүлүк бар. Мынандай техникалык мүмкүнчүлүк бар. Команда бар. Мына ошону менен кармап калса болот. Кээ бир телеканалдар ушу телевизордон эфирим эле чыкса болду деген баягы күнүмдүк жашоо тиричилик менен эле күнүн өткөрүп атканын көрүп атабыз. Бирок кээ бир телеканалдар бар, ошол эле биз сыяктуу жарнаманы күнүмдүк тартипте алып иштеп аткандары бар. Анткени алардын социалдык тармактары кыйла жолго коюлган. Телеканал бир эле телевизорго эфир берип эле отура бербеш керек. Заман өнүгүп атат. Соц тармак ушунчалык тез өнүгүп атат. Конкуренция көп соц тармакта да. Любой эле телеканалдын социалдык тармакта, YouTube'да каналы, Instagram'да баракчасы, TikTok'то баракчасы, жана башка тармактары керек болсо мобилдик тиркемеси, сайты, ушул сыяктуулары болуш керек да. Реклама социалдык тармакта реклама жасай турган шарттарды элге түзүш керек да. Мына ошондо жарнаманы кармап калат. Ошондо жарнаманы алса болот. Түшүнүктүү. Бизде кана тез кабар телевизордон эфирге чыгып турсак, өзү статусубуз боюнча тез кабар биз юстициядан теле радио компания катары өткөнбүз, бирок эфирге чыкпайбыз. Эфирге чыкканга азыр бир топ каражат керек, ага шарт болуш керек, техникалык мүмкүнчүлүк болуш керек. Эгерде бизде дагы ушу эфирге чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз болгондо, тез кабар деп эфирге чыгып, анан ошол эле жарнамабызды 5 тармакка эмес, 6 тармакка бермекпиз. Телеканалдан дагы жүгүртмө сап менен, баннердик реклама менен, имидждик реклама менен бермекпиз да. Бул жагынан алып караганда телеканалда шарт көп, мүмкүнчүлүк көп. Жарнаманы кармаганга жана жарнаманы алганга. Эбин табыш керек. Эбин табыш керек.
Рахмат Атагул аке, убактыңызды бөлүп, сонун маек куруп бергениңизге. Анан мен сизге азыр эркин микрофон берейин. Жалпы катталуучуларыңызга, көрөрмандарыңыздарга кайрылууңуз болсо, анан сөзүңүздү жыйынтап койсоңуз. Кенже айым менен өзү телеканалда чогуу иштеп калдык. Эфирге чакырганыңызга рахмат. Урматтуу мекендештер, сиздерге рахмат айтам. Бизди сиздер көтөрдүңүздөр. Сиздер менен биз тез кабарбыз. Сиздер менен мен Атакулмун. Сиздер бизди көрбөсөңүздөр, сиздер бизге лайк баспасаңыздар, сиздер бизге комментарий жазбасаңыздар, сиздер бизди көтөрбөсөңүздөр, биз кимбиз? Ошон үчүн баарыңыздарга ийгилик каалайм. Бардык телерадио компанияга ушул эле биздин кесиптештерибиз Т-медиа телерадио компаниясынын эмгек жамаатына ийгилик каалайм. Ийгилик жетишкендиктери көп болсун. Эң негизгиси ушу массалык маалымат каражат тармагы, соц тармак өзүнүн бир жакшы бир деңгээлинде өнүксүн демекчимин. Убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн дагы ыраазычылык билгизебиз. Сизден мындай пикир алып калалы деп аябай аракет кылдык, анткени чындыгында көп телеканалдарга маалымат бербейт экенсиз. Бизди сыйлап келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билгизебиз. Мындан ары өнүгүңүздөр, өсүңүздөр, элдин сый урматына, назарынан түшпөй жүрө бериңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Далездеги кептин бүгүнкү берүүсү аягына чыкты. Биз кайрадан жолугушабыз. Аман туруңуздар.